Жигиттер, ассаламу алейкум. Мына бүгүн Искөл районундагы Аршанчы жамаатка келип жеттик. Кудай буйрса, бүт жамааты менен тозуп алып, сонун баардыгы тең сүйлөшүлгөн боюнча бир жерге мыктылар чогултулган. Искөл району кайсы линиялар менен иштеп атат, кайсы кочкорлор менен иштеп атат, кайсылардан жакшы тукум болуп атат, ошол боюнча мына толук жамаат биякта. Достор азыр баардыгын тең тааныштырышат, эми бирок негизги тукумдук койлорду бир чагылдырып кетейин. Багылып атат. Булар эми жайыттан эми келип тоютка кирген мал да. Ошол себептен мүмкүн жүндөрү жакшы көрүнбөй калышы мүмкүн. Бирок негизисинен ала келгенде мына төл. Мирлан бай, биздин чыгарылышка жамаатта канча адам бар? Мына биздин Мирланды тааныштыра кетсек, Искөл районунун экс төрагасы 3 жыл жетектеп жамаат алгачкы түзүлгөндөн баштап иш кылып бүгүнкү күнгө чейин мына иш аракет кылып келишкен. Эми азыр жаңы турагаңар бар, Рахат мырза. Бирок ага чейинки маалыматтардан бөлүшсөң. Буга чейин биз жаңы топтолуп баштаганда ушу 09 жамаат Кудайга шүгүр ушу чакырып бизди жамаатты түзгөнгө ошаяктын дагы салымы чоң да. Анан Кудайга шүгүр азыр бизде башында 15-20 эле киши жамаатта эле, азыр 80ден ашык киши бар жамаатыбызда. Селекция кылып келатабыз, Кудайга шүгүр. Селекциябыз буюрса күндөн күнгө, жылдан жылга өнүгүүнүн үстүндө. Рахмат, мына силердин жамаатыңарды бияктан эле мына көрсө болот, баардыгы тең чогулуп. Кайсак менен иштеш керек экен, кайсы линиялар жакшы болуп атат негизи? Биякта силердин азыр Искөл районунда иштеп аткан кочкорлордун кайсыларынын козулары жакшы түшөт? Азыр биз основной бизде азыр Кораблевский линияларда. Кораблевский линия. Анан муна доллар, ушастик линия. Ушу менен бияк чырпыкты тарап ушу менен иштеп атат. Кошумчалай кетсек, ушу Искөл районунда негизи бул баягы Арашан деп регистрация болгонго чейин көп жылдан бери селекция кылып келген инсандар бар да бизде. Мисалы үчүн Важак деген кочкор келген. Ошол убактагылардан да бир аз маалымат бере кетсеңер. Важакты Жапар байке биздин бостелик байкем болот. Ошо Жапар байке экөөбүз чогуу алып келгенбиз. Важакты алып келип, андан ошо Алато деген кочкор түшкөн. Азыр Алатону ушул тапта биз иштетип атабыз короого. Жакшы. Бияктан эми бул жерде азыр бир коронун койлору болуп атабы ошондо? Жерде основной бир кишиники да. Анан жамааттагылардыкы да бар арасында. Бул жерде азыр негизи Бактыбек аган жакшы жаңы курулуш, жаңы бүткөн сарайында экенбиз, Мына дамке ар жакта өзүнчө репортаж. Мирлан мырза, анан мен бул Важакты сурап калган, буга чейин эле маалыматым бар эле. Бирок чүйдө дагы биз көптөгөн королорго барып, баягы өзүнүн генетикасы линиялары сурай келгенде эле ошо көлдөн келген дейт экен. Анан кайсы десек эле ошо Важак дейт экен. Анан акыркы убакта бул Краш деген кочкордун дагы ургачы козулары, эркек козулары дагы чүйгө, таласка чейин кетип аткандыгы бар экен да. Анан бул эмнени билгизет? Бул Искөл районундагы ушул жамааттын күчү, анан ошо селекция кылып аткан инсандардын иш аракети бүгүнкү күндө ийгиликке жетип атканын билип атабыз да. Дагы деле ийгилик. Мирлан мырза, мыкты төрагалаңыз. Бирок эми албетте жаштарга, кийин келаткан муундарга дагы өткөзүп берип, ишти дагы алдагы булаганга чечим чыгарабыз. Рахмат. Чоң рахмат. Мына жамааттан дагы интервью алып кал келиңиз, аксакал. Сиз канча жыл болду? Ассаламу алейкум жамаат. Атыңызды өзүңүз тааныштырасыз. Жыргал. Бул Чыпыктын тургунда болом. Аршан баштаганыбызга 10 жыл болуп калды. 10 жылдан бери селекция кылып келатабыз. Буюрса акырындан бери. Кайсы линиялар менен иштеп атасыңар? Меники Красавчиктин линиясы. Анан Тимур байкеден да мурда алып кошком. Азыр Красавчиктин небереси бар. Азыр биякта тартып көргөзөбүз. Международный выставкада 2-чи орунду алган салмак боюнча. Негизи салмакка иштеп атканбызда. Жалал-Абадтан биринчисин алган кочкордончу. Экич кезинде. Аты Дельфин деп. Силер деле билет болсо. Ошол кочкор менен иштеп атам азыр. Ошол кочкор сизде? Мен да. Жакшы экен. Эми салмак деп калдыңыз. Бул Искөл району көбүнчө туристтик багытка мындай көбүрөөк, меймандар тозгонго көбүрөөк аракет кылган да. Эми ошол туристтерди багуу эсебинде көбүнчө көп эт берсин деген максатта болгон да башы негизи. Анан эми азыр
селекция болуп, тышкы келбет, көрүнүш, экстерьер жалпы эле баягы талап, стандарттар бар эмеспи? Ошого жооп бергендей кылып эми селекция кылып атыпсыз. ошого иштеп атабыз. Негизи арашан кою негизи салмак менен табылган да. Эми азыр кайра эми жаңы экстерлер чыгып эми кайра ошону кубалачы деп аткандык. Эми азыр адамдын биринчи көрүнүшүнө негизи кооздук керек, кооздукка жакын да. Ошол биринчи кооздуктарды көрсөткөнбүз, андан кийинки анан Ошо салмак, тийиштүү стандарттар экен да. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. 2 жылдан бeri Кудай буйрса багып атабыз. Ошо Арашанын Айбек байкеден алганбыз, керемет чыгып атат. Ошо 2 жылдан бeri аракет кылып Кудай буйрса. Грузиндин унугун алгам. Ошону кошуп быйыл Кудай буйрса уже көчөгүнү тууду. Көчөгүндөн баштап төл башталды буйрса. Ишиңе ийгилик. Жаңы баштап атсың. Корооңдо эң мыктылардан чыксын, Буйрса.